Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. Тарых мугалими Таалайбек кызы Абида. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз сиздер менен 10-класстын дүйнө тарыхындагы эң алгачкы теманы өтөбүз. Тема тарых илими жөнүндө жалпы түшүнүк. Кытай ойчулу Улуу Конфуций келечекти аңдап билүү үчүн өткөн тарыхты үйрөнгүлө деген. Анткени тарыхты үйрөнүү, тарыхый түшүнүктөр менен ой жүгүртүүгө, коомду тынымсыз өнүгүүдө кароого, учурдагы коомдук турмушту өткөн мезгил доор менен салыштырып баалоого, келечекке илимий негизде көз жүгүртүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Балдар, бүгүн биз сабакта тарых илими эмнени окутат? Тарыхый таанып билүүнүн функциялары, тарыхтын негизги мезгилдерге бөлүнүшүн карайбыз. Тарых илими байыртадан эле гуманитардык илимдердин маанилүү тармагы катары эсептелет. Тарых адам коомунун өткөндөгүсү жана азыркы учуру, коомдук турмуштун ар кыл формаларынын мейкиндик убакыт өлчөмдөрүндө өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим. Тарых өзү окута турган объекттин көлөмү боюнча дүйнө тарыхы, континенттердин, айрым бир өлкөлөрдүн, элдердин же элдердин тобунун тарыхы болуп бөлүнөт. Тарыхка көмөктөш илимдер. Археология адамдардын өткөн турмушунан калган заттык эстеликтер аркылуу изилдөөчү илим. Палеография жазуу эстеликтерин жана жазуунун тарыхын изилдөөчү илим. Генеалогия санжыра элдердин, уруулардын, жеке адамдардын келип чыгышын изилдейт. Этнография элдердин турмуш тиричилигин жана маданиятын изилдөөчү илим. Нумизматика тыйын, медалдар, ордендер, акча системасын, сооданын тарыхын изилдөөчү илим. Геральдика өлкөлөрдүн, шаарлардын, жеке инсандардын гербтерин жана желектерин изилдөөчү илим. Хронология убакытты эсептөөнүн системасын изилдейт. Эпиграфия таштагы, чоподогу, металлдагы, катуу заттардагы жазууларды изилдейт. Сфрагистика мөөрлөрдү изилдөөчү илим. Топонимика географиялык аталыштарды изилдөөчү илим. Тарыхтын көмөкчү тармактары. Биринчи, булак таануу. Бул тарыхый булактарды изилдөө. Экинчи, тарых наама. Бул тарых илиминин өнүгүшүндөгү тарыхчылардын көз караштарын, идеяларын жана концепцияларын талдайт. Тарых бул илимдер менен тыгыз байланышта. Философия, социология, саясаттаануу, психология, укуктаануу, адабият, экономика теориясы, физика, математика, астрономия, биология жана башкалар. Тарыхый таанып билүүнүн функциялары. Биринчиси таанып билүү. Анткени
тарыхты окуган адам элдердин, мамлекеттердин өнүгүшүн объективдүү чындыктын негизинде үйрөнүп, адамзат тарыхы боюнча өзүнүн интеллектуалдык деңгээлин байытат. Экинчиден, тарых саясий практикалык функцияны аткарат. Себеби бул илим тарыхый фактыларды теориялык жактан терең талдоо менен коомдун өнүгүшүнүн жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктайт. Бул илимий негизде саясий багытты аныктоого, субъективдүү чечимдерден оолак болууга өбөлгө түзөт. Дүйнө таануу тарых илиминин үчүнчү функциясы. Тарых өткөндөгү тарыхый маанилүү окуялар, тарыхтын өнүгүшүнө салым кошкон инсандар, ойчулдар жөнүндө документалдуу повесттерди жаратат. Тарых түзгөн объективдүү чындык окуучунун дүйнөгө, коомго, анын өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүүлүгүнө терең түшүнгөн илимий көз карашын калыптанышына жардам берет. Тарыхтын тарбиялык таасири да өтө чоң. Бул анын төртүнчү функциясы. Бардык элдердин тарыхын, жалпы тарыхты билүү адамдын жарандык мүнөздөмөлөрүнүн патриоттук жана интернационалдык сапаттарын калыптандырат. Тарыхтын негизги мезгилдерге бөлүнүшү. Байыркы грек акыны Гесиод элдердин тарыхын 5 мезгилге бөлүп, улам кийинки мезгилде адамдардын жашоо деңгээли төмөндөйт деп белгилеген. Ал Кудай жараткан алтын, күмүш, жез жана темир деп бөлгөн. Ал эми байыркы грек ойчулу Пифагор айлампа теориясын жетекчилик алып, өнүгүү бир гана нукта жүрөт. Анын башталышы, гүлдөшү жана өлүмү бар деп эсептеген. Немец окумуштусу Бруно Гильдебранд чарба жүргөзүүнүн түрлөрү боюнча адамзат коомун натуралдык чарба, акча чарбасы, кредиттик чарба деп 3 мезгилге бөлгөн. Орустун социолог окумуштуусу Мечников тарыхты суу жолдорунун өнүгүшү боюнча дарыя жолдорунун, жер ортолук деңиздик жана океандык жолдордун мезгили деп бөлөт. 19-кылымдын ортосунда Карл Маркс тарыхты материалистик түшүнүү принцибинин негизинде адам коомун 5 коомдук экономикалык формацияга бөлгөн. Алар алгачкы жамааттык коом, кол ээлөөчүлүк коом, феодалдык коом жана капиталисттик, акыркысы коммунисттик коом. Ал эми батыштын окумуштуусу Тойнбинин пикири боюнча адамзат тарыхында цивилизациянын 13 түрү бири-бирине көз карандысыз жашап келген. Алардын ар бири пайда болуу, гүлдөө жана кыйроо доорун баштарынан өткөрөт деген. Анын пикири боюнча азыр дүйнөлүк цивилизациянын 8 түрү жашап жатат. Кана балдар, силер бүгүн темадан угуп түшүнгөндөй, тарых илимине көмөкчү илимдерден бирди алып, мисал жазгыла. Ал эми тарых илимине байланышкан илимдерден бирди тандап, мисал келтиргиле. Тапшырма: тарых илиминин азыркы күндө орду деген темага эссе жазып, сүрөткө тартып жибергиле. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.